Эгерде ата-энеси наразы болгон болсо, бул дүнүйөдө жанынын чыгышы да кыйын болот экен да. Бул барыбызга белгилүү бир окуя бар. Сахабалардын бирөөсү ошо өлүм төшөгүндө жатканда, өзү негизи шариатта бирөө өлүм төшөгүндө жатканда кулагына келме кайтарат эмеспи? Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп. Ошону угуп кайталасын деп. Ал такыр айта албай коет. Тили келбейт. Тили келбейт, келмеге. Анан тили келбей калганда пайгамбарды карады. Сенин ошол үммөттөрүнөн бирөөсү ушундай бир кыйналып жатат десе, ата-энеси бар бекен сурагылачы дейт. Сураганда мунун атасы өтүп кетип, энеси бар болот да. Энеси калган болот. Анан ошондо энесине барып туруп айтат, сен эмне сурайт да, сен балаңдан наразысыңбы десе, мен бир аз наразычылыгым бар дейт. Анткени үйлөнгөнгө чейин мени жакшы карайт эле, үйлөнгөндөн кийин аялына көбүрөөк көңүл буруп, мага анчейин көңүл бурбай койду, бир аз наразычылыгым бар дейт. Эми бул жерде мен сага ак болдум деп айтыш шарт эмес да шариятыбызда. Эни наразы болду, болду. Бир аз эле көңүлүндө бир наразычылык болсо болду, сен ак болгонуң ошол. Ошентип жаны чыкпай калганда, анда пайгамбар айтты, анда отун жыйнагыла деди. Неге десе, энеси наразы болгон адамды наркы дүнүйдө тозоктой эмес, бул жашоодо эле ошол өрттөп салыш керек деди. Ошондо баламды өрттөбөй эле мен ыраазымын деди энеси. Дагы эле ошондо дагы. Ошондо Билал радиаллаху анху сахабалар барып туруп караса, ошол энем ыраазымын деген убагынан баштап, бул ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп келме келтирип туруп анан кийин өлдү дейт. Эгерде биз энени наразы кыла турган болсок, атадан дагы эне айрыкча өзгөчө, жаныбыздын чыгышы да кыйын болот экен да. Бул жашоодо. А бизде шариятыбыз айтат, кимде ким ата энесин наразы кылган болсо, сөзсүз түрдө бул дүйнөдө көрмөйүнчө бул акыретке кетпейт дейт. Башка күнөөлөрдө Кудай Таалам акыретке калтырышы мүмкүн. А бирок, ата эне наразы болгон болсо, сөзсүз түрдө бул жазасын бул дүйнөдө да көрөт. Бул дүйнөдө көрөт экен.